Кан диабети уйку бездин жабырлануусуна пайда болгон оору. Бул ооруга чалдыккандардын саны жыл сайын миллиондон ашат. Эгерде бул ооруга чалдыккан адам убагында дарыланбаса, адистерге кайрылбаса, анда организмдеги органдарды дагы иштен чыгаруусу толук ыктымал экен. Мисалы айтканда, бөйрөктүн иштөөсүнөн чыгарат, жана ошондой эле көздүн көрүүсүнөн жана колу буттун иштебей калуусуна чейин жеткирет. Биз бүгүн мына ошол кан диабети менен жабыркаган инсандардын колу буту эмне үчүн жабыркайт, мына ушул тууралуу билүү үчүн Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы эндокринология борборуна келдик. Бул тууралуу маалымат алып беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Что вы имеете в виду, что сами пальчиками сосуды должны смотреть? Хорошо? На фурмилит поменяйте. Сейчас напишу вам, хорошо? Потому что ливоколь, он мазевой. Ну, при сахарном диабете страдают не только ноги, на самом деле многие органы. В связи с тем, что длительно, если высокий сахар у человека. Диабет менен ооруган адамдардын канында кант көбөйүп кетсе, кан тамырларды катуу жабыркатып коюшу ыктымал. Эгерде кан организмде айланбай калса, ал керектелген бөлүктөргө кан жетпей, нервтин жабыр тартышын шарттайт. Көрүү начарлап, бут инфекцияларын пайда кылат. Буттун сезгичтигин жана серпилгичтигин жоготот. Бул кыймылдын начарлашына жана айрым физикалык иш-аракеттердин чектелишине алып келет. Процесс буттун манжаларынан башталып, буттун жана буттун калган бөлүгүндө байпак сымал формада уланышы мүмкүн. Көбүнчө эки буту тең жабыркайт, бирок бир жагы экинчисине караганда көбүрөөк байкалат. Дагы бир кеңири тараган симптом кычышуу, грибоктук инфекциялар, тырышуу. Кан диабети менен ооругандардын эң олуттуу татаалдыгы буттун жаракаты болуп саналат. Натыйжада бул майда жаракаттар жугушу мүмкүн жана дарылабаса бармактын же буттун жоготушуна алып келиши толук ыктымал. Андыктан бейтап ар дайым бутуна көңүл буруп сак болгону дурус. Кичине жеринен жаракат алса, убагында көңүл бурулбай калса, анда ырбап кетип, майыптыкты пайда кылышы ыктымал. Негизи эле диабетиктер эндокринологдорго каттоого туруп, дайым канындагы канттын өлчөмүн текшертип туруулары зарыл. Бейтаптарга айтарым, күн сайын бутуңуздарды текшерип туруңуздар, тырмактарыңыздарды үзгүлтүксүз кесип туруңуз. Ар дайым бут кийим жана байпак же тапычка кийиңиз. Жылаңайлак басууга болбойт, же тар бут кийим керек эмес. Алар ыйлакчалардын пайда болуу коркунучун жогорулатат. Күн сайын бутуңузду жылуу суу менен жууп туруңуз. Аларды жакшылап чайкап, сүртүп, буттун манжаларынын ортосун жакшылап кургатыңыз. Кургак жерлерге майлоочу май катары лосьон же вазелинди колдонуңуз, бирок манжалардын ортосуна эмес. Мындан тышкары курамында спирт бар болгон нерселерди колдонбой койгонуңуз эле дурус. Эгерде бутуңуздун кайсы бир жеринде кара же жашыл түстөгү жерлер болсо, дароо дарыгерге кайрылыңыз. Кан диабети менен жабыркаган адамдар ар дайым диетаны сактап, көзөмөлдө болуп, убагында дарыланып, адистин жардамын алып турса, анда ал ден соолугуна эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Это самое главное. Сахар должен быть в пределах значений, которые устанавливает врач-эндокринолог. Каждый человек с диабетом должен знать свои значения, да, свои целевые значения, то есть сколько у него должно быть, у нее сколько должен быть сахар. Алтынай Шайдылдаева, Гүмүшбек Куттубеков, Таңкы, СТВ. На той ноге тоже, да, как чувствительность полностью? А сколько вы лет диабетом? Уже лет 10. Лет 10. А с ноготочками что не делаете? Капаете противогрибковые капли? А этот